Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 30 ноябрь 2025 жыл мен сиздерге жаңы салынган, келип эле жашай турган Палтарашка түбүндөгү ушул 4 бөлмөлүү даяр үй жөнүндө информация бермекчимин. Свет бар, таза суу бар туугандар. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Үй жаңы салынган, ичи сыртын сону болуп жасап коюптур. Мына туугандар, таза суу бар. Суу боюнча маселе жаралбайт. Көрдүңүздөрбү? Кудай буюрса, булактын суусунан ичип каласыздар. 24/7 чыгат. Өчпөйт туугандар, булактын суусу да болчу. Ушул сиз ала турган үйгө гана тиешелүү болот. Келесиздер, жашайсыздар мындайча айткандачы. Жери 5 соток. Кызыл китеп, бүт баардык документтери жайында. Үй бышкан кирпич туугандар. Сесмопоиз колонна бүт баардыгы орнотулган. Кантип салынган, кандай болгон бүт баардыгын сүрөткө, видеого тартып алыптыр, эсичи. Ала турган адам келсе, бүт баардыгын көргөзүп, отчет деле кылып коем дейт. Баасы, анан эсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Мен сиздерге жүрүңүздөр келүү жолун түшүндүрөйүн биринчи. Мен турган жер туугандар бул Баш Булак айылы. Барыңыздар билесиздер. Шаар жактан келген болсоңуздар, Мады тарапта жайгашкан Баш Булак айылына кирип түз жүрүп келе бересиздер. Баш Булактын ал жакта мектеби, айыл өкмөтү бар, андан өтүп түз жүрсөңүздөр Ошалай трассасынын сол тарабында ал жакта самомойка бар, Баш Булактынча. Ага жетпей, солго бурулуп, ичкериге түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта мектептин местосы бар, чоңчу. Ошонун эле арт жагында сатылуучу үйүбүз турат. Сонун жерде экен. Ошо мектеп тараптан эсептегенде бул 1, 2, 3-үчү үй болуп калат экен туугандар. Үйгө, мектепке 100 метр. Мектептен эсептегенде бул 3-үчү үй. Өтө сонун. Түп-түз ошо мектеп тарапка кеткен көчө. Көчөнүн эле мына сол тарабында ушул үйдү көрө аласыздар. Жери 5 соток. Көчө тарабы 20 метр болот, ичкериге 25 метр болот туугандар. Үйдүн алдына шагылдарды тыштап, сонун ушундай условияларды кылып койгон. Кар жаасын, жамгыр жаасын, мейли мөндүр жаасын туугандар. Эч кандай суу болбойт, куррук болуп тура берет. Эми өзүңүздөр кийин 4 тарабын тосуп варатаны коюп аласыздар. Эң негизгиси туугандар, таза суу бар, свет бар. Үйдүн сырткы фасадына сөз жок. Бышкан кирпич менен тургузулган. Сесмопоиз колонна бүт баардыгы орнотулган. Кийин сүрөт видеолорун деле келсеңиздер өзү көргөзүп берет. Үйдүн узун турасы 11,5 га 11,5. 4 бөлмө. Подвалы дагы бар. Подвалдын высотасы өзү эле 1,5 метр чыгат экен. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Азыр үй издегендер көп. Тем более мондой даяр үй издегендер дагы андан көп туугандар. Келип эле жашайт экен мында деп эңсегендер көп, мында издепчи. Караңыздар. Суу түтүкчөлөрү бүт баардыгы орнотулган. Мына үйдүн сырткы фасадын билбейт экенмин, азыр жакындатып деле көргөзүп коем. Крышалары жабылган. Морлор чыгарылган, баардыгы жакшы. Мына үйлөрдүн саны дагы көп. Үйлөр күндөн күнгө көбөйүп атат туугандар. Бир айланы көргөзүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Мектепке 100 метр туугандар. Эми жүрүңүздөр. Үйдү кирип көргөзөйүн. Бисмилла. Жери 5 соток. Эске алып коюңуздар. Мына туугандар, мындай таш сыяктуу экен да, мындай. Мен да билбейт экенмин. Сөзүн ачып билбесем билбем деп эле айтам. Азыр эсинен деле сурайм деп унутуп калыптмын. Мына эшикти ачып киресиздер. Узун турасы 11,5 га 11,5 үйдүкү. Бул коридор, гипсокартон, натяжной кылган жокмун дейт. Колдон келишинче потлокторунда кооздоп жасаптыр. Коридор чоң. Кысылбайсыздар. Оң тараптан баштайын. Бул жак ошо кухня. Көрдүңүздөрбү? Печка даяр, тамакты кыласыздар, отту жагасыздар. Кудай буюрса жеңелерибиз ушул жакта тамакты кылып даярдай берет. Бул жак болсо спальня окшойт, менимче ана духовкалар бар экен. Потлоктор мына бул жактыкы натяжной. Асман светте сонун кылып жасаптыр. Так, сонун. Айнек терезелер пластик, жап-жашнака кылып даярдап койгон. Так, менимче түшүнүктүү болду бул жагы. Санузел. Сууну, канализациянын бүт баары турбаларын чыгарып даярдап койгон. Основной жумуштары бүт көрүлгөн. Эми оңго бурулайлы. Бул жак гостиный. Конок бөлмө деп коет го.
көрдүңүздөрбү? Конок бөлмө. Чоң кенен комнаталар экен. Айтпасам деле мына видеодон деле өзүңүздөр байкап эле Өткөндө дагы бир жума болду. Башбулактан үй тартып кеттилем. Ошо күнү сатылып кетиптир. Эртең мен рекламага чыгардым. Ошо күнү кетиптир туугандар. Анан мына потлокторуна да баа бериңиздер. Туугандар, колдон келишинче мына үй жөнүндө информация бердим. Көрдүңүздөр. Дагы да бир жакындатып көргөзүп коеюнчу. Көрдүңүздөрбү? Сонун экен. Так, эми подвалына өтүп, подвалында көргөзөйүн. Подвалы мына боковой тараптан туугандар, боковой тараптан. Туугандар, эшикти ачып, подвалга кирип келе бересиздер. Подвалдын высотасы 2 метр. Фундаменти дагы бийик. Анан мына топурак эмес туугандар, фундамент бул деле мына 2 капталып просто топурак болуп калыптыр. Ошону дагы айтып кой деди.